Бишкекте көмүрдүн баасы былтыркыга салыштырмалуу 1,5 эсеге кымбаттады. Ал эми көмүр сатуучулардын божомолу боюнча бул баанын акыркы өсүшү эмес. Белгилей кетсек, Кара Кече кенинин көмүрү Борбор калаанын калкы арасында эң популярдуу бойдон калууда. Учурда Бишкекте дээрлик тонналап сатпайт, капка салып сатышат. Соода точкаларынын бири Төмөнкү Аларча айылында жакын жерде жайгашкан. Бул жерде 30-32 килограммдык баштык 200 сомдон сатылууда. Кара Кече көмүрүнүн тоннасы 7000 сомдон сунушталууда. Сатуучулардын айтымында кышында баасы да кымбат болушу мүмкүн. Алардын болжолу боюнча жергиликтүү көмүрдүн тоннасы 10 000 сомго жакын болот. Шабыркүлдүн келиши кымбат. Тоннасы өзү эле 6100төн бияка келгени менен 7,5 айланып калат. Аны мүшөктөп, мүшөгүн 300төн сатабыз. Шабыркүл 300төн сатышка туура келип калат. Кара Кеченики 5тен келип атат. Анын мүшөгүн 200дөн сатып атабыз. Кара Кече арзаныраак. Азыр жана Кара Кеченин көмүрүн запрет кыласыз деп атпайбы? Өкмөт ошого кандай ойлойсуз? Эми ал запрет кылган туура эмес. Эмнеге дегенде элдин баары карапайым, элдин баары ушуга көнүп алган. Кара Кечеге биз канча жылдан бери ушуну менен оокат кылып атабыз. Биз дали элдердин көбү ушу Кара Кече жагат. Тем более андан эми кара түтүн чыкпайт. Ал Кара Кеченики наоборот таза да. Шабыркүлдүкүн деле сатабыз. Ал наоборот сымала болуп күйөт. Эме болуп казакстандык. Ошондой эле сатуучулар баанын көтөрүлүшүнө көлөмдүн аздыгы себеп болгонун билдиришкен. Алардын маалыматы боюнча Кара Кеченин көмүрү Өзбекстанга экспорттолуп, тоннасы 10,5 000 сомдон сатылып жатат. Адамга карата да кандай. Эми кымбат болгон билен пенсия аз. Зарплата ошо боюнча турат, туурабы? Азыр эмне кылыш керек да? Кара Кечен көмүрүн запрет кылып атпайбы азыр? Ошо неправильно кылат да. Өзүбүздү көмүрдү запрет кылса кандай болот? Это неправильно же. Кара Кече алдын эмне тутайт. А кийин нормально жанат да. Ысыгы жок все равно. Все равно өзүбүздүки да. Эске салсак, былтырдан бери Бишкек шаардык мэриясында түтүнгө каршы күрөшүү максатында Кара Кече көмүрүн колдонууга чектөө киргизүү маселесин талкууланып келет. Быйыл бийлик сөздөн ишке өтүүнү көздөөдө. Кара Кече көмүрү менен Борбор калаага жана ага жакын жайгашкан коңуштарга күйүүнүн алдын алуу боюнча Бишкек мэриясы менен биргеликте иш жүргүзүлүүдө. Депутат Алишер Козуев эмне үчүн Бишкекте көмүр сатууга тыюу салгылары келип жатканына таң калып жатат. Анын айтымында, ушунча жылдан бери сатып, капысынан эле зыяндуу болуп чыкканы кызык. Кара Кечеден келген көмүрдү сырттан келген жогорку сапаттагы калориялуу көмүргө алмаштырууну пландап жатабыз. Алдын ала казак көмүрү болот. Калориялуулугунан тышкары баасы 6 000 сомдон ашпашы керек деген шарт бар. Кара Жыра, Шабыркүл же Жалың көмүрү болушу мүмкүн. Буга чейин казакстандык жеткирүүчүлөр менен келишимдер бар. Жеткирүү болжол менен сентябрдын ортосунан башталат. Анткени азыр калк арасында көмүргө өзгөчө суроо талап жок. Министрдин ордун басарынын айтымында, монополияга каршы кызмат, Ички иштер министрлиги, салык жана жергиликтүү бийлик органдары Кара Кече көмүрүн Бишкекке алып келип сатпоону камсыздайт.